Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча мигранттын укугун Кыргыз Республикасынын консулдук бөлүмү, элчилиги коргойт. Бирок ошондой болуп атабы, болбой атабы биздин Банердагы окуя деле өзү көрсөтүп койду. Бул элчиликтин көзөмөлүндө болуп, элчиликтин юристтери келип бул жерде такташ керек, анткени миграция маселеси менен Жанар Акаев жана ошол Эрнис Айдаралиев дагы ошол министрге берген суроолору менен биздин элчилик жана миграция өкүлчүлүгү бул мамлекет тарабынан айлык алышат, каржыланышат. Айлыктары 100 миңден 400 миңге чейин. Бардыгына бекер кызмат көрүш керек, барыш керек. Буларга атайын бензиндер, ошондой эле кызыл номердеги машиналар берилген. Бардыгына барып, кызмат кабар алып, булар ошондой иштер жүргүзүш керек. Булардын отчетунда бир жума Сочиде жүрдү, анан бир жума Красноярскте жүрдү. Бул туура эмес негизиненчи. Реестр боюнча маалыматтын чабалдыгынан ошо биздин миграция өкүлчүлүгүнүн жетекчиси дагы сөгүш алган. Ошол Банядагылардын укугун ким коргоду? Суроо ачык эле айтайын. Ким ошолор үчүн жанын күйүп иштеди? Бир гана выступление болду Жанар Акаевден. Бирок ушул жерде мен диаспорамын, мен тиги аксакалдар кеңешинин төрагасымын, же мен мындаймын, биз мынчадан бери Россия менен достошуп атабыз дегендердин бири чыга алган жокко. Биздин негизги, биздин мигранттардын укугун коргой турган адамдар кайра ал жердин стоянкасына башаламан коет экен, анан биздикилер мындай экен дегени бул туура эмес болуп калды. Миграция өкүлчүлүгүнүн адистери коргоп бермек. Бирок ошондой сунуш болсо. Анан өзүңөр Баняга баргансыңар да, өзүңөр без документ жүргөнсүңөр дегени бул туура эмес деп ойлойм. Эсептегиле бир күндө канча чай ичесиңер. Бирок ошол эле башка улуттар эмне үчүн чайканада, ресторанда чай ичпейт? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздердин кызматыңыздарда ДНТ класс медициналык клиникасы. Биздин клиника бардык стандарттык сапатка жооп берет. Биздин кызматтар: гинекология, стоматология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүннөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ анализдеринин бардык түрлөрүн тапшырсаңыз болот. Иш убактысы эртең мененки 9-дан кечки 8-ге чейин. Дареги: метро Добрынинская, улица Валовая, 32-75, строение 2. Сурап билүү телефону: +7 915 142 72 69. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер, амансыздар. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир ушул мигранттардын көйгөйү, мигранттардын маселеси, азыркы учурда мигранттар эмнеден көбүрөөк жардамга муктаж болуп атат, ушул тууралуу ушул Москва шаарында укук коргоочу юрист Чынарбек агабыз менен маек курган келдим. Мен видеонун башында айтып коеюн, Чынарбек агабыздын телефон номерлерин ушул комментарийге, ссылкада телеграм каналы турат, ошол телеграм каналга бүт бардыгын данный коюп коем. Офистин адресин келип кызматына пайдалансаңыз болот. Телеграмдагы ссылка менен кирип, менин телеграмга жазылыңыздар. Ошол жерде бүт Чынарбек агабыз тууралуу маалымат болот. Ассаламу алейкум, шеф, кандайсыз? Алейкум ассалам, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Урматтуу Москва шаарынын мекендештери, кимде-кимге границага кирди чыкты кызмат керек болсо, анда ушул Волгоград проспекттин биринчи выходунда жайгашкан Алтынбек агабыздын команданы сунуштайбыз туугандар. Бул жерде мындай Мерседестер жана Альфардтар жаңы үлгүдөгү комфорт машиналар менен границага ката тургандар. Оң тарабында Алай Лагман. Ушунун жанында биздин агаларыбыз Казакстанга кирди чыкты кызматын аткарып тургандар. Келе бериңиздер, барыңыздар, күтөбүз. Чынарбек агабыз менен дагы көптөн бери жолугуп элекпиз. Мен бошосом Чынарбек ага бошой алат, Чынарбек бошосо мен бошой алам. Атайын бүгүн ушул көйгөйлүү маселелер, как никак юристтер билет, эмне боюнча кайрылтат сизге мигранттарчы. Азыр эң көп ушул эмне боюнча кайрылтат сизге биздин мекендештерибиз? Биздин мекендештердин эң көпчүлүгү реестр боюнча кайрылышат. Андан сырткары ошол Сахаровада оорулар, ошол биздин мекендештерин ошол Сахарова барганда өткөндө ошол реестрде барсын деп, андан сырткары ошол кайра оорулуп МВДга бар же өзүңүн жашаган жериңе бар деп, ошол суроолор азыркы учурда өтө көп болуп атат. Эң көп басым ушул реестр боюнча. Реестр боюнча. Азыр реестр Кудай буйруса мына 10 сентябрга узартылды анага, узартылды. Ошол узартылганына сиздин да кандайдыр бир салымыңыз бар деп уктум, ошол бир айтып берсеңиз.
Эми реестр боюнча ошол бул башталгыч эле биз былтыр мыйзам кабыл алаардын алдынан мен ошол сентябрда жогорку кеңешке барганмын. Вице спикер жана бир нече депутаттар менен жолугуп ушул боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биз сунуштарды бергенбиз. Тилекке каршы анда көңүл бурушкан эмес. Бирок кечээ ошол акыркы каттуу ошол реестр боюнча бизде границага каттап, ошондой эле кармоолор күчөгөндө мен бул жердеги жумушумду таштап, Атайын Бишкекке жогорку кеңешке барып, ушул маселени ошондой эле администрация президенттин адамдары менен чогуу сүйлөшүп, мындай айтканда бийликке үнүбүздү жеткирдик да. Ошол кезде көпчүлүк таң калат, сенин кылган жумушуң өзүңө каршы келет экен депчи. Анткени бул реестрден чыгаруу маселеси биздин консулдук бөлүм жана миграция өкүлчүлүгүнүн негизги жумушу да. Бизге окшогон жеке юристтер, бул частный укук коргоочулар, булар коммерциялык багытта. Мисалы үчүн мен ушул укуктук жактан ишкермин. Мен ошол мисалы үчүн элчилик иштесин, миграция иштесин деген менин эмеме каршы келет да негизинен алганда. Бирок адамдык сапат жагын алганда ошол реестр мисалы үчүн 30 апрелде бүткөндө Кыргызстанга 100 миңден 200 миңге жакын адам кайтып бармак да. Мына ошол нерсени биз буга чейин дагы YouTube каналдардан, башка каналдан чыгарганбыз. Эскертүү иретинде айтылган. Мына ошондо биз жогорку кеңешке барып ушул талапты башкадан койдук. Ошол жерде сүйлөшүүлөр жүрүп, бир нече депутаттар менен албетте мындай сүрөткө түшүп, пиар кылып, жанагындай кылган жокпуз. Ар бир адам өзүнүн билиминде калат. Бирок мен негизи мына көпчүлүк билет, реестрде ушул чыгаруу өтө баасы өсүп кетти, 80 миң, 100 миңге чейин. Ошол кезде дагы биз өзүбүз коммерциялык багытта ачылган юридикалык компания болсок дагы биз мүмкүн болушунча элдерге жөн мындай жатык тил менен айтканда мына арзан багытта ушу 3 миңден 5 миңге чейин арыздан толтуруп, сотко чейин даярдап, ошондой иштерди жүргүздү биздин контора. Бирок жеке мен өзүм бир дагы адамдан ушул давлениес менен сотко берем же тигиндей кылам деп бир дагы адамдан мындай акча деле албадым. Жеке мен өзүм. Бирок биздин контора иштеп жатат. Азыркы учурда реестр бул убактылуу деп көпчүлүк түшүнүшү мүмкүн реестр. Бирок убактылуу эмес, мындан ары ушул реестр контролдук листет буга бардык мыйзам бузуулар, укук бузуулар катталган ушундай бир тиркеме. Буга кантип түшүп калат реестрге? Реестрге эгерде регистрациясы мөөнөтү өтүп кеткен болсо, андан сырткары Сахаровадан Атайын медициналык кароодон же ман жай издерин бербесе, ошондой эле 2 же андан көп штраф алган болсо, баягы границадан өткөндө туура эмес толтуруп алып, жанагы транзит же гости кылып алып иштеп жүргөн болсо, мындай орто эсеп менен алганда мына ушулардын негизинен кирет. Эми жөнөкөй эл да, мен мисалы үчүн байкатам, мекендештер WhatsApp'тан группа ачып дагы мындай кыйналып жүрүшөт да, реестрден чыга албайчы. Ошол мен ушул реестр башталганда реестр тууралуу эч бир эми мындай маалыматтарды биле баштады элдерчи. Чыкканда реестр тууралуу эч бир адам мындай толук маалымат берген көргөн жокмун да. Мисалы үчүн могу жака бар, могу жерге барып арыз толтур, мындай кыл депчи. Эми ушул тууралуу бир жакшы бир маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Негизи реестрден чыгыш үчүн мекендештерибиз биринчи кандай кадам кылыш керек, каяка барыш керек, эмне кылыш керек? Реестр боюнча туура айттың, эмне үчүн биз буга чейин өзүң билесиң, тез ушу YouTube каналдарга, ошондой эле телевидениеге чыгып турчубуз. Анткени биз өзүбүз дагы көпчүлүк юристтердин деле ушул жерде колу буту байланып калды. Анткени ички иштер органдары Россия тарапынан МВДсы деле буга даяр эмес болчу. Анткени адашып да кирип калгандар көп болду. Кээ бирөө ушул депорт болгондор бар, бизде 2-3 жолу депорт болгондор реестрде жок дагы, какой-то 1-2 күн регистрация өтүп кеткенде реестрге түшүп калып атты, же бардык документи барлар реестрге түшүп калып атты. Жаңылыктарды ошондой эле башка юристтердин сүйлөгөн сөздөрүн уксаңыздар, сөзсүз Сахарова бар, ал жерде Атайын окошко ачылган. Ошол жерге барып өзүңөрдү мыйзамдаштырып алгыла дейт. Бирок Сахарова барса, кайра обратно катталган жериңе бар дейт. Катталган жериңе барсаң, сен бул жерде регистрацияң жок, же бул хостелде жашабайсың. Биздин мекендештердин көпчүлүгү хостелде регистрациячы. Мына ошондой учурлар өтө көп катталды. Бул реестр маселеси азыр деле чечилген жок толуктуучу. Анткени биздин мекендештердин көпчүлүгү барса, сен бул жерде жашабайт, анткени регистрация катталган жерде жашабайт. Андан сырткары кээ бир документтердин мүчүлүштөрү бар. Мисалы үчүн трудовой договор, эмгек келишими базада жоктор бар. Эмгек келиши базада болгону менен ишкана дагы налог төлөп, уведомление берип туруш керек налоговыйга. Мына ошолор жок. Мисалы үчүн кээ бир
МФЦларга ичинде ОВМге барса налоговыйдан справка келип дейт. Ошол эле документти кийинки жерге алып барса, ал жерде аны талап кылбайт. Мына ошондой мүчүлүштөр дагы деле бар да. Азыр биздин бир айтышып атпайбы, бир 90 миң, 100 миң деген мекендештер реестрде жүрүп, азыр 3 миң гана чыкты деп кече жакында Тышкы иштер министринин дагы ошол маалымдамасы чыкты. Бирок биздин мекендештер реестрден күндө чыгып, күндө кирип жатышат. 4 саат сайын абонент болот экен. Анткени документи бүткөндөр деле көп да. Бизде баягы кыргыздардын аң сезимине сыйынып калган. Мисалы үчүн 1 майда документи бүткөн болсо, 25 майдан кийин же июнга барып билет алып, жок дегенде бир ай качып болсо дагы иштебейм деп, ошол кайра эле автоматтык түрдө рейске кирип калат да. Анан Кыргызстанга баргандан кийин, билет алгандан кийин 2-3 күндөн кайра чалышат. Сиз Россия территориясына кире албайсыз деп туруп, анан биз кара тизмедебиз деп текшерүүлөр жүргүзө баштайт. Документ текшергенден дагы кээ бир жерде зыян жактары бар. Анткени биздин мекендештердин көпчүлүгү өзүнүн паспортторун, бардык миграцион карталарын жөнөтөт башка адамга. Ошол инспекторго дагы план коюлган. Анткени анын базага кирип чыгып кимди салганы дагы көрүнүп турат да. Алар текшергенде кээ бир учурда өздөрү кара тизмеде жок адамдар кара тизмеге кирип калып жатат. Апрелдин 25-инен баштап границага чыгып келип, же ошондой эле баягы Сахаровасы бар, бирок башка документи жоктор азыр полиция бөлүмүнө же ошондой эле ОВМге барса, 3 күндө чыгып кет деп 3 жылдык же 5 жылдык удварениянын колуна карматып атат. Бул массалык түрдө кайрылып атат. Эгерде кимдин ошол миграцион картасы, регистрациясы, анан Сахарова кагазы бар болгон болсо, юристтер аркылуу ОВМге барбастан сүйлөшүп бүтүрүп алса болот. Бунун жолдору бар. Эгерде ОВМге барып алгандан алар 3 күндө чыгып кетип колунда кагаз бергенден кийин анда соттошуп дагы азыр утурууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Негизинен мындай 3 жылдык кара тизмени реестрге түшкөндөн сотто утуу акыркы жылдары өтө кыйын болуп атат. Ошондой мекендештер өздөрү бүтүрбөй через юрист бүтүрүш керек деп атасызбы кандай? Жок, эми өздөрү бүтүргөндөрү бүтүрүп атышат. Ошо өздөрү каяка барыш керек ошо? Өздөрү негизи ошол бардык документтери толук болгон болсо, өзү жашаган, катталган райондун МФЦ ОВМине барат, мына ошол жерден бүтүрөт. Эгерде Московская область болсо, Атай миграциялык бөлүмдөр бар. Балашихандыкы өзүнчө, Королевдук өзүнчө, мына ошол жактарга барып бүтүрүшөт. Бирок ошол бизде реестр деген группалар бар да, мен кээ бирөөнө кирип текшерип турам. 10 күн жүрүп бүтүрө албагандар бар, 3 айдан бери бүтүрө албагандар бар. Бизге бир туугандардан экөө кайрылган. Биз аркылуу эжеси ачылып, ийниси ошол мен өзүм жүгүрүп чыгарам деп, акыры ошол Балашкадан удварение алып Кыргызстанга чыгып кетти. Ассаламу алейкум мекендештер, мен таксопарк Чижоктун өкүлү болом. Азыр бааларыбыз мега акциялар жүрүп атат, именно комфортко, анан экономго. 2019 жылкы Volkswagen Polo'га 1300'төн 1 жума кылып берип атабыз. Бул 1 айдын ичиндеги акция болот мекендештер. Андан кийин Байк, Kaya, Moskvich ошол үлгү машинелерге болгону 1,5 миң сом кылып беребиз мекендештер. Келип жетишип калыңыздар. Биздин таксопаркта жаңы водительдерге 24 саатка промокод берилет мекендештер, аны унутпаңыздар. 12 сааттан 2 штук берилет. Биздин дарегибиз Волоколамская шоссе 142 строение 1дебиз. Дагы айта кеткен унутуп калып турмун мекендештер. Бизде каска системабыз бар, күнүгө 100 рубльдан алынат. Бул эмнеге алынат десеңиз, бул күнүмдүк страховкаңыз. Кудай сактасын, бөтөн жерде жүрөбүз. ДТП түшүп калып же кырсытап калсаңыз 20 миңден ашык бир да тыйын бербейсиздер. Бул мындай айтканда көп нерседен сактайт сизди. Биздин дарегибиз магистральныйда, Каравинский шосседе, Нахабинада, анан Волоколамский шосседе бар. Мен караң, эми бир суроо келип атат да. Азыр мисалы үчүн посредник, юристтер деле как посредник десек болобу юристтерди? Жок, эми булар укук коргоочулар. Укук коргоочу. Бирок эми ушул карашмай гана ортомчу жардам берип атат да. Ошондой. Промой эмес, ошол через ошол юристтерге барып жардам сураган мекендештерибиз болуп атат да. Мен бир суроо бергим келип атат да, эми сизге кандай болот? Кыскасы мына мисалы үчүн ушул мекендештерибиз көпчүлүгү ошол МУПларга барып, миграцион центрлерге барып, өзүңүз айтмакчычы, барып почта албай күндөп жүргөндөр бар да. Ал эми юристтер менен барса тез эле бүтүрүп коет да. Ушул нерсени эми билбейм, эми мамлекеттик деңгээлде колго алып туруп, элчиликке жогорку кеңештен приказ берип туруп, бир 5-6 юристти байлап туруп, мисалы үчүн мекендештерибизге жардам бергиле деп, ошол юристтер ошол ар бир МУПларга барып жетелет мекендештерибиз, а барып жардам берсе болобу эле деген маселе да. Бул кандай карайсыз? Негизинен бизде ошо элчиликтин 4 юрист иштеп жатат азыркы учурда. Анда сырткары миграция бөлүмү ачылган. Ал жерде ошо 9 же 11 ушундай кызматкер иштейт. Ошолор бөлүп алып,
мисалы үчүн баардык эле жерде мигранттар бара бербейт. Мисалы үчүн Балаш, Ханка улица, Новая Дом 16 ошол жерде бир күндө бизден 50-ден 100гө чейин кыргыз мекендештерибиз барат. Ошол жерге барып өздөрү көзөмөлдөп, мисалы үчүн бүтүрсө болот, эмнеге болбосун. Бул нерсе буга чейин деле көтөрүлүп келген, бирок тилекке каршы мындай патриоттук сезим менен иштеген кызматкерлерди мен көрө элекминби же бизге кабар жете элекпи? Көпчүлүк мына ушуга нааразы да. Негизинен баардык биздин мамлекеттик кызматкерлер, ушул консулдук бөлүм, миграция жакшы иштесе, мына жеке юристтерге адамдар аз эле кайрылмак да. Мисалы үчүн кече жакында эле жанагы Несахар долбоору келип кетти. Ал жерде комментарийни окусаңыздар, көпчүлүк нааразы. Элчиликке нааразы. Элчиликке нааразы. Бул кандайдыр бир негизде чындыгы барбы, жокпу, ошону дагы бир такташ керек да негизинечи. Ошо биздин тышкы иштер министри, ошондой эле элчилик, ошондой эле консул өздөрүнүн кызматкерлерин бир карап тактап алса жакшы болот да. Мен буга чейин көп жолу сын пикир айтып келгем элчиликке, жанагы миграция өкүлчүлүгүнөчү. Бирок биздин сын пикир аларды кыйла да жакшы иштөөсүнө отчет берүүсүнө түрткү болду. Эгерде бизге акча керек болсо, биз алар менен жакшы сүйлөшүп эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бүтүрүп алсак болот. Жок, эмнеге дегенде бул мигранттардын 100 миңдеген мигранттын тагдыры бул бир-эки адамдын кызыкчылыгынан жогору болуш керек да. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча мигранттын укугун Кыргыз Республикасынын консулдук бөлүмү, элчилиги коргойт. Бирок ошондой болуп атабы, болбой атабы, биздин Банядагы окуя деле өзү көрсөтүп койду да. Баняда окуя. Ошо Баняда окуя тууралуу кандай маалымат билесиз? Баняда окуганча бизге дагы кабар түшкөн. Менин угушум боюнча ошол бизге чалганда, ошол бизге Алай районунун тургундары кайрылды төрагасы аркылуу. 4-күнү болгон окуя. Элчиликте 5-күнү катталган. 1-күнү Нурзат деген ошол элчиликтен юрист референт кыз барган. Ошондо канча күн өтүп кетти окуядан? Окуядан 3 күндөн кийин барганбы? 3 күндөн кийин барган болуп калат да, мына ошондуктан. Ошондой эле айтып кетейин. Андан бир жума мурун бир кыргыз кызыбыз зордукталган тажик жарандары тарабынан. 3 тажик жаран зордуктаганда Тажикстандын консулу тиги жарандар кармалгандан кийин 20 мүнөттөн жетпешкен. Консул өзү. Анан ошондо бизде жабырлануучу кыз ыйлады да, биз чалсак келбейт, албайт, анан биздин укугубузду ким коргойт, кандай болот депчи, бизди коркутуулар болуп атат деп. Мына ошондон деле жыйынтык чыгарса болот, бул чындык, ачуу чындык. Андан сырткары ошо бизге көпчүлүк мекендештер кайрылат. Азыркы учурда ошо айдоочулар боюнча, айдоочулук көлүк боюнча биздин 2020-жылдан баштап 2023-жылга чейин алган праваларды айрыкча мына Москва областында Балашкада бир нече кылмыш козголду. Биздин Кыргызстанда мондой справкаларды алып келсе дагы бул тараптан тергөөчүлөр кылмыш ишин козгоп атат, правасы жасалма дегенчи. Бирок жасалма эмес өзү. Өзү окуп алган, өзү тапшырган, Кыргызстандан окуду деген справкалар келген. Андан сырткары элчиликтен дагы тастыктама кагаздарды алган, бирок ошончо дагы катарынан кылмыш иштери козголуп атат. Бул боюнча мен консул менен дагы жеке сүйлөшкөнмүн. Бизге жөнөт деди, жөнөттүк, бирок консулга барып келгенден кийин тиги баланы алып барып ушул ГАИге алып барып, сен жасалма права менен айдап жүргөн экенсиң деп 5000 рубль үстүнө дагы кошуп салып койду да. Ошондо эмне кылыш керек эле бул ушу штраф кылбаш үчүн кандай эмне болуп атат? Ушу элчилик жактан барыш керек беле, эмне кылыш керек? Конечно, барыш керек, тергөөгө барыш керек, прокуратурага барыш керек. Прокуратурага арыз жазабыз дешкен, бирок мен арыздын көчүрмөсүн ала элекмин. Бул ишти азыр биздин көзөмөлүбүздө. Азырынча негизи бул элчиликтин көзөмөлүндө болуш керек эле. Бул элчиликтин көзөмөлүндө болуп, элчиликтин юристтери келип бул жерде такташ керек. Анткени биздин көпчүлүк жанагы буга чейин сурогу жок права болгон да, ошолор алмаштыргандарды, ошол сурогу жок 19-жылкы баягы экспертизанын заключениясы болот. Ошол экспертизанын заключениясы Россия территориясында 19-жылкы берген биздин айдоочулук көлүктөрдүн жанагысын берген. Чечимдерин берген да, кандай права жасалма, кандай болуш керек, жазуулар кандай болуш керек. Биздин 2019-дан кийин жанагы мөөнөтү бар праваларга көпчүлүк алмаштырып, жаңы экспертиза жок экен, жана кагаздарчы Кыргызстандан, Унаадан келген кагаздар болуш керек. Мына ошону келсе биздин көпчүлүк мекендештерге жеңил болмок да. Бирок чындыгында жанагы 5000 рубльга жасап алып айдап жүргөндөр деле бирок кыргыз жарандары эмес.
тажик улутундагы башка улуттар көп эле айдап жүрүп кармалып атат. Жасалма права. Жасалма права менен. Кыргыздарга жеңилдиктери көп да. А бирок өзүнүн накта моундай правалары менен биздин кыргыз жарандарына кылмыш иш болгондор дагы уже ондоп саналат да. Ондоп саналат. Бизге ошол кече жакында дагы келди. Кече түнү дагы чалышты. Эксперттердин кагаздары бул жерде сотто өздөрүнө ыңгайлуу кылып чыгарышат. Анткени бизде экспертиза кылганда Кыргызстандан моундай сүрөтү менен болуш керек. Бизде справканы сүрөтү жок берет. Мына көрсөтүп коеюн. Справка подтверждение. Бирок бул жерде сотто эмнени карайт? Сотто эмне үчүн мына подтверждение бул права алган экен, бирок келип алып правасын жоготуп бергенби? Моундай права жасатып алган шек менен соттоп атышат да. Бизге справка бергенде моундай болуш керек. Сотторго, бул жактын сотторуна праванын сүрөтү, андан кийин справка бериш керек. Же Россия Федерациясынын ошол тергөө органы мына праванын көчүрмөсүн Кыргызстанга жөнөтүп, Кыргызстандын экспертизасы бул чыныгы права же жасалма права деп туруп эксперттик токтомду чыгарып бериш керек да. Мына ошондой иш-чаралар болбогондуктан биздин мекендештердин көпчүлүгү азыр 327 статья менен соттолуп атат жана ошондой эле сот бүткөндөн кийин булар автоматтык түрдө кара тизмеге киргизилип, расчет чыгартылат. Өзүнүн правасынын менин правам деп доказательство берет экен анда. Ооба. Ошо кандай гана доказательство болот мисалы үчүн? Айтып атпайм, атайын кагаздарды чогултуп, ошондой. Каяктан чогултуш керек эле аларды? Кыргызстандан бул элчиликтин милдети, консулдук бөлүмүнүн милдети. Эгерде ошолор барып биздин жарандар, анткени бул уже массалык. Ошондо алар элчилик карамай ошол жака барыш керек экен анда, э? Ошондой кылабы? Ошол юристтер барып таптап, ошол жерден анан тиешелүү органдар менен сүйлөшүп, иш жүргүзүш керек. Ошондо гана чечилет. Болбосо бирден экиден эч ким чече албайт. Ошол өтө анан мисалы үчүн кечеги баня боюнчачы, баня чыкты. Бул баня мисалы үчүн 2-3 күн дагы эч ким учпай койгондо көмөскө да калып кетет эле да, басты болупчу, мен ойлоймчу. Ошол Кыргызстандан ошол Жанар Акаев баштаган депутаттар, бир эки депутаттар көтөрдү да буну. Ошолор көтөргөндөн кийин анан резонанс болду да. Эгерде алар көтөрбөгөндө бул көтөрүлбөсө керек деп ойлойм да, кандай дейсиз? Эми бул маселе боюнча өтө баягы мындай опурталдуу суроо да булчу. Мен бул теманы көтөргөндөргө бир четинен нааразычылык билдирем. Анткени миграция маселеси менен Жанар Акаев жана ошол Эрнис Айдаралиев дагы ошол министрге берген суроолору менен көп неме кылды. Ошол кезде мен дагы Бишкекте болчумун. Анткени маалыматты, тиешелүү маалыматтарды биз дагы өзүбүздүн каналыбыз менен берип турдук да. Анан бул жерде эң негизгиси ошол болгон учурда деле билген эмес. Эгер консул барганда ошол жерге же юристтер, опыту бар юристтер барганда маселе ордуна эле чечилип кетмек. Мындай учурлар көп эле катталган. Бирок анчалык деңгээлге жеткен эмес. Мындай кордук көргөн эмес кыргыздарчы. Анан биздин нота берерден алдын биздин ошол консулдук бөлүм тарабынан, ошондой эле миграция өкүлчүлүгү тарабынан атайын прокуратура жана башка күч органдарынын кайрылууга толук мүмкүнчүлүгү болгон. Бул жерде кийин ошол токмок жеген балдар менен сүйлөшүүлөр болду. Ошондой эле райондук шаар жетекчилеринин төрагаларын чакырышкан. Баарын чакырганда биздин мекендештер мындай ишенген эмес. Неге ишенген эмес? Биздин укугубуздун корголушуна депчи. Анткени буга чейин кимдин укугун коргогон, кандай болгон, анан сүйлөгөн сөзүндө деле ошол өздөрү нааразы болуп келди. Анткени биз ишенбейчилик көрсөтөбүз депчи. Бир чети аларды деле мен айткандарын туура деп эстейм. Анткени юристтер кабинетинен чыкпай отуруп кантип коргойт. Ачык эле айтайын. Элчиликтин юристтериби? Элчиликтин юристтери кабинетинен чыкпаса кантип коргойт. Эми бул 4 күндөн кийин барып атат экен, биринчи күнү. Бул өтө туура эмес маселе да. Негизиненчи. Дагы бир суроо, эми сиз билесиз, билбейсиз билбейм. Негизи ошол элчиликте иштеген юристтер, элдер кайрылган, алар кандай кызмат көрсөтүш керек? Мисалы үчүн аларга акча берилеби же өзү мындай бесплатный иштеш керекпи? Жок, биздин элчилик жана миграция өкүлчүлүгү бул мамлекет тарабынан айлык алышат, каржыланышат. Айлыктары 100 миңден 400 миңге чейин мен билишимче барат. Мисалы үчүн эгерде жетекчи адис болгон болсо айлыгы 250 миң, 300 миң болот. Андан сырткары
өмүрлүк жолдошу келген болсо, ага дагы $930–950 берилет жөн эле Россияга келип жашаган үчүн. Андан сырткары квартиралар төлөнүп берилет 80 миңден 100 миңге чейин. Юристтер үчүн. Юристтер ошол эмелер үчүн ушундай төлөмдөр бар. Эми жетекчи адистерге эң жөнөкөйү ошо $2000 алса керек, а так алардын айлыгы өтө жакшы да. Демек ошо сиздин билишиңиз боюнча демек юристтер бесплатный кызмат көрсөтүш керек. Баардыгына бекер кызмат көрүш керек, барыш керек. Булар атайын бензиндер, ошондой эле кызыл номердеги машиналар берилген. Баардыгына барып, кызмат кабар алып, булар ошондой иштер жүргүзүш керек. А булардын отчетунда бир жума Сочиде жүрдү, анан бир жума Красноярскта жүрдү, бул туура эмес негизиненчи. Красноярскда эмне жүрүптү? Эми булар ошондой Иш сапары менен. отчеттору бар да, иш сапар менен. Негизинен рейстер болгон учурда көпчүлүк Москвада мигранттар Москва областында, ошондо Питерде болгон үчүн азыр Питерде деле өтө көп кыйналгандар көп, и Москвада көп. Ушул жерде маселени чечиш керек болчу да. Эмне үчүн жанагы ошондой ыз учуу чыга электе, ноталар жазыла электе аракеттер болбоду деген суроо жаралат. И ошондой эле айта кетчү нерсе, көпчүлүк биздин мекендештерибиз ошо элчиликке жана миграция өкүлчүлүгүнө кайрыларга да алардын күнөөсү эмес, өздөрү шайлаган депутаттардын да күнөөсү бар да. Депутаттар эл өкүл болгондон кийин ушул жердеги мигранттардын укугун ким коргойт? Ошол депутаттар коргош керек да негизиненчи. Маселе көтөрүш керек. Маселени көтөрүш керек. Анткени ошо 100 миң, 200 миң адам Кыргызстанга барса, ар бир адамдын артында 3-4 адам күтүп турат да. Ошондо 400 миң, 500 миң адам мындай айтканда багуучусу, мындай каражаты, кирешеси жок калат. А бул саясий абалга, ошондой эле Кыргызстан экономикасына чоң таасир берет, бул билмеген мененчи. Ооба, эмне карасаңыз, ушул мен дагы жүрөктөгү маселе да. Мисалы үчүн, мен оюмча ошо Кыргызстанда бир мен ар бир үйдөн эмес, ар бир экинчи же үчүнчүдөн бирден баласы Москвада иштейт. Россияда. Россияда эмес, балким чет өлкөдө да мигрант. Ушул мигранттарга бир от души мындай поддержка берип, тынбай көзөмөл кылып туруш керек деп ойлойм да менчи. Бардыгы азыр кетип калса кандай болот оюңузча? Бардыгы депорт болуп кетти деле, документтерин тула албай калды. Бардыгы эмес, 50% барганда деле Кыргызстанда жумуш орunu ошончо адамды кабыл кылабы, кылбайбы, жумуш таап бере албайбы, ошондо да кеп жатат да. Бул жерде бир четинен биз дагы экинчи тарабы бар, медалдын экинчи тарабы деп коет. Биз Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргызстандын жарандары дейли, мисалга мекенибизди өзүбүздүн сүйүшүбүз керек, өзүбүздүн мекен үчүн жашашыбыз керек негизиненчи. Бул жерге мигрант болуп келгенден кийин иштеп, кайра барып, ишкерлик кылып Кыргызстанга өнүктүрүүгө салым кошуш керек. Максат ошондой да. Кетиш керек, а? Кетиш керек. Жүрүп калтабыз көп биз, а? Бирок бир эле Россияга эмес, Европа, башка тараптарга дагы азыр иш аракеттер жүрүп атат. Анткени ошо сүйлөшүп жүргөндө жогорку кеңеште бизде эми көбүнчө кээ бир нерселерди азырынча айтып болбойт, мына маселе толук чечиле элек. Ниетибиз эмне болгон? Биздин рейстерди жылдыруу болгон. Мисалы үчүн биздин ошол ниетке биз жеттик. Мисалы үчүн мен дагы өзүмчө аракет кылдым, жүрдүм Кыргызстанда. Эгерде Кыргызстанга кетпегенде мен бул жерде $10 000 ашык акча тапмакмын 25 күндөчү. Бирок эми кээде ошол биз деле өзүбүз Кыргыздын патриот деп эсептейбиз. Ошон үчүн ошол кээ бир мени кабыл албаган депутаттар деле көрүшү мүмкүн. Бизди кабыл албаган депутаттар деле болду, кабыл алгандар болду. Сиздин маселеңизди биз чече албайбыз, бул оор маселе экен дегендер болду. Биз сизге жардам беребиз деп өзү издегендер болду. Бардыгын эме кылбайм, бирок эң жакшы ыраазычылык ошол Эрнис Айдаралиев, Жанар Акаев, ошондой эле Медералиевтерге ыраазычылык билдирем да. Ушу көп көтөрөт ушул Медералиев дагы мигранттар тууралуучу. Анан дагы кечегинде Умар Дадановдун да видеосун көрдүм да. Элчиликке келиптир. Элчиликке келсе, ошол жерде очередте турган биздин мекендештерибиз көп экен да. Мен эми бул суроону сизге бериш билбейм. Негизи бул суроону элчиликке беришим керек да. Бирок эми элчилик менен байланыша албайбыз да. Мен мынтип ойлодум эле да. Ошол элчиликтин ичини, мисалы үчүн, через телефон чалабы же болбосо талон алабы, сайт аркылуу өчөт алабы, ошентип өчөт атырып койсо болбойбу дейм да. Мисалы үчүн, мен мисалы үчүн экиге башчыда жумушум болсо, мисалы үчүн, саат 1-де деп запись кылып туруп, саат 1-де барсам, без очередь кирип кетсем да. Анан кийин барып алып, 1-де барып алып, 3-4 чейин күткүм келбейт да. Мисалы үчүн, либо эле мисалы үчүн Сахарова барсаңыз деле талон аласыз, тарс, отурасыз өзүңүздүн очередиңизди күтүп. Либо мисалы үчүн май документке барсаңыз деле заранее гостугадан жазылсаңыз болот да. Ошол сыяктуу бир мейли баягы немеге сайт ойлоп таппай эле койсун дейли, же болбосо телефон чалып ушунчага жазып коюп, мындай кылып деп, ошол очередти кантип чечсе болот дейм да. Элчилик боюнча, ушул жумушу боюнча бул жерде эң көп жумуш бул ошол элчиликке баргандар документ
тастыктоо жасоо болуп эсептелинет. Кайрылгандардын көпчүлүгү жоготкондор, узаткандар, балдарына көлүк алгандар, ошондой эле паспорт мөөнөтү бүткөндөр, айдоочулук куөлүгүнүн мөөнөтү бүткөндөр барып, ал жерде сиз айткандай электрондук кезек бар. Кезек барбы? Ичинде талоо менен берилет. Бул жерде эң негизги көйгөй эмне болуп атат? Элчиликтин мигранттардын укугун коргоо боюнча баргандардын наразылыгы көп болуп атат. Ал жерде ошол паспорт берүү, ошондой эле жоголгон документ СФР деп коет, андайды берүү, ошондой эле ооруларды жанагындай өлгөндөрдү груз действий жөнөтүү боюнча эч кандай мүчүлүштүк жок. Башта караганда, мисалы үчүн ошо баштагы элчи Клара эжекебиз мындай көп эле немени жолго салып кеткен. Жакшы иштегенби? Жакшы иштеген. Эми сын пикирлер деле айтылган, бирок ошол кезекти жоюп, ошол электрондук каттоону, ошондой эле телефондон каттоону дагы уюштуруп өткөн. Ал эми талон бар, барганда по-любому аласың. Бирок ошол талондон мурда эле телефондон интернет аркылуу эле же болсом электрондук каттоо алып койсоң, барасың дагы талон алыштын да кереги жок да. Мисалы үчүн май документ жазылганда сиз мисалы үчүн жазасыз да сайттан 15-30га деп. Ошентип кылса болобу дегеним го. Жок, бул акыркы жолу эми азыркы учурда кечеги реестр башталгандан ошондой эле айдоочуларга жанагы несудимость соттолбогон тууралуу кагаз башталгандан ажиотаж болуп кетти. Буга чейин кезеги жок эле сиз айткандай нерселер катталган. Анткени булардын электрондук тиркемеси WhatsApp'тагы атайын акча бөлүнүп, ошол жумуштар ишке ашкан негизиненчи. Бирок азыр биздин мекендештердин көптүгүнөн ошол сотрудниктердин аздыгынан дагы кээде ушундай мүчүлүштүк болушу мүмкүн. Эми элчилик, консулдук десе баары эле жаман берген болбойт, бирок алардын жакшы жактары деле мындай элди тейлөө жагынан чем башка элчиликтерге караганда, мисалы үчүн бизге Өзбекстан, Тажикстан жарандары, ошондой эле Турциянын жарандары да көп келет бизге. Алар менен элчилиги менен биздин элчиликтин айырмасы өтө чоң. Бизде ошол нараазычылык көбүнчө ошол мигранттардын укугун коргоо боюнча болот. Мигранттардын укугун коргоо боюнча болот. Анан неме боюнчачы, мисалы үчүн бизде кыргыз диаспорасы бар, мисалы үчүн Кубанычбек Өскөнбеков агабыз бар. Ал өзүнүн YouTube каналынан тынбай не жаңылык болсо, мындай жаңылык болуп атат мекендештер, мындай болуп атат деп мен ошол кишини мисалы үчүн жаңылыктарын көрүп турам, анан баалайм. Элге маалымат берип турат, азбы көппү. Эмне үчүн элчиликте ошондой YouTube каналы жок деп таң калам да. Элчиликтин кече жакында ошол Даданып келгенде деле, Несахар Гулбур келгенде деле өздөрү деле жооп бере албай калды. Ошо пресс службасы барбы жокпу дегенгечи. Андан кийин бир эжекебиз жооп бериптир. Мен Кыргызстанда эмгек майданы жай кандай бир гезиттерге чыгардым депчи. Мигранттын маселесин мигранттар гана түшүнөт да. Аны бардыгы эле окуй бербейт. Анан Кыргызстандагы тоодо жүргөндөр, ата-энелерибиз андай документацияны түшүнө бербейт да. Ушул сен айткандай, бул жерде ошондо раскрутка кылып, ошол блогерлер менен, ошондой эле диаспора өкүлдөрү менен тыгыз иш алып барып жатышат азыркы учурдачы. Жок эмес, алып барып жатышат. Бирок ал жерде деле кээ бир мүчүлүштүктөр бар да. Анткени мамлекеттик кызматкер Тышкы иштер министрлигинде иштегендер, булар уруксат алып, анан интервью беришет да, анан жаңылык чыгарышат. Мына ошондой мындай тоскоолдуктары бар өздөрүнүн. Жок, мейли тоскоол эмес, просто мисалы үчүн реестр боюнча мындай кылсаар мындай болот деп туруп, жаңылык болсо мындай мыйзам өзгөрдү, эми ага эч ким бул жаңылык чыгып атпайбы интернетке делечи? Ага эч ким сен муну сүйлөбө дебейт да. Уже ал чыгып өткөн жаңылык. Просто ушуну кыргыз тилинде эле мына Кубаныч акайыбызга окшоп эле өздөрүнүн бир YouTube каналына, же болбосо өздөрү чыкпаса деле ушул бизге окшогон эмелерди бир неме алып туруп жөнөтүп, ушуну элге маалымат берип коелу десе деле биз берип коебуз да. Көбүнчө биздикилер ошо мен ушул группалардан келип калат, элчилик неме кыл деп, пресслин болуп, а так өздөрүнүн конкретный Инстаграмы, же болбосо ТикТогу, же болбосо балким бардыр, мен көргөн жокмун. YouTube'дан мындай ушул мен мына кыргыз диаспорасын мындай пример кылсам да, ушул сыяктуу маалымат берип турса жакшы болот депчи. Албетте бул тууралуу маалымат берип турса жакшы болот. Мына реестр боюнча маалыматтын чабалдыгынан ошо биздин миграция өкүлчүлүгүнүн жетекчиси дагы сөгүш алган жакында эле министрден. Ошондой эле консулдук бөлүмдөр дагы официалдуу алардын сөгүшүн көрө элекмин, бирок алар деле түзүк эле мына эскертүүлөрдү алышты. Негизинен мындай башка кыйын иш түшкөндө кыргыздын кээде башы биригип кетет да. Мисалы үчүн бизде диаспора дегенде диаспоранын көпчүлүгү баягы өз кызыкчылыгын ойлоп койгон учурлар да көп болуп атат. Бизде диаспора эмнеге азыр саны көп, эмнеге түзүлүп атат? Анткени ошол курултайга же мамлекеттик иш-чараларга катышууга баягы санын көбөйтүп атышат да. Биз качан сандан сапатка өтөбүз? Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө диаспорага эмне каралат?
Мисалы үчүн ошол Арменияда согуш болгондо Азербайжан менен ошо Армениянын диаспорасы миллиондогон долларлар жөнөтүштү жардам кылып. Ошондой эле Турцияда жер түтүрө болгондо ошо Россиядагы түрктөрдүн диаспорасы миллиондогон долларлар жөнөттү. Мына ушундай учурда диаспоранын бийлигчиси. Анын өзүңөр карасаңар, мисалы үчүн эң чоң коомдор деле Москвада көп кыргыздарчы. Кыргыз диаспора кеңеши деген бар. Андан сырткары кыргыз биримдиги коому бар. Кыргыз аялдар кеңеши. Андан кийин аялдар кеңеши, андан сырткары дагы бир азыр быйылкы жылы деле бир 20 жакын коом дагы өздөрүн юстициядан каттоодого жөнөтүп. Бул өтө туура эмес да. Кыргыздарда бир эле диаспора болуш керек. Башчысына ким келет, ал другой вопрос. Бирок бир эле диаспора болуп ынтымак болгону жакшы да. Ошондо азыр Москвада бир диаспора жокпу? Москвада азыр бир 300дөн ашык диаспора бар. Тоочу. Общий Россия боюнча 300дөн ашык, ошонун жарымы эле бир 150 Москвада. Канча экенин таанышкам да. Жок, диаспора көп да. Бизде Өз диаспора деген эмне деген өзү? өзү диаспора деген четте жүргөн мекендештердин айтканда уюму, коому да баягы. Бирок бул эч мамлекетке тиешеси жок, а? Жок, мамлекетке тиешеси жок, бирок мамлекеттик деңгээлдеги ошол иш-чараларга катыша алышат. Мисалы үчүн Бирок эч ким буларга айлык төлөп бербейт, а? айлык төлөбөйт, булар өздөрүн өзү каржылайт. Бирок өздөрүнүн коммерциялык кызыкчылыктары болот диаспоранын. Диаспора керектүү жерде элге пайдасы тийиши мүмкүн, бирок кээ бир жерде элге зыяны дагы өтө чоң тийиши мүмкүн. Мисалы үчүн кечеги Баняда болгон окуяда ошол Банядагылардын укугун ким коргоду? Мисалы үчүн да. Ким коргоду? Ким коргоду? Суроо, ачык эле айтайын. Ким ошолор үчүн жанын күйүп иштеди? Бир гана выступление болду Жанар Акаевден. Бирок ушул жерде мен диаспорамын, мен тиги аксакалдар кеңешинин төрагасымын, же мен мындаймын, биз мынчадан бери Россия менен достошуп атабыз дегендердин бири чыга алган жокко. Чыга алган жок да эч ким коргоп. Туура элеби? Ал жерде факт, кылмыш катталган турат, камераны жаап атат, беттерин жаап алып үстүнөн тебелеп атат. Бул эл аралык мыйзамда деле, Россиянын мыйзамында деле бул укук бузуу болуп эсептелет. Только административный, бул жерде кылмыш катталып атат. Бирок биздин өзүбүздүн коргоно албаганыбыз бизге өз таасирин берип атат. Ошол моментте дароо элчилик барып туруп, Консулдук бөлүмүнүн юристтери, ошол 1-2 юристтер барыш керек болчу, ошол на место бүтүрсө болмок. ошондо уже жабылып кетет эле. Анткени ал жерде документтерин текшерип атабыз деген. Документ текшергенден андан кийин кээ бирөөнү депортация кылышты, через Сахарова, калганын кое беришти. Андан кийин ээлерине кылмыш ишин козголуп атат. Ал жерде иштеп аткан адам налог төлөп жүргөн. Анан бизде баягы Атамбаев деле сүйлөгөн сөз бар го, кыргыздын душманы кыргыз депчи. Анан биздин өзүбүздүн тараптан деле туура эмес маалыматтарды бергендер көп да ушулар тууралуучу. Мындай ишкерлерге жакында эле ошол 1 ай болуп калды. Биздин бир ишкер айымды өзүбүздүн диаспоранын адамдары эле ошол күч органдарын, полицияны чакырып салып берген да. Баягы медициналык услуга көрсөткөн, ошондой эми ал жерге миллиондогон акчаларын салып койгон. Жөнөкөй эле талаш тартыш маселеден өзүбүздүн мен диаспорамын дегендер ошондой эле өзүбүздүн жарандар дагы мындай болбогон акча үчүн полиция чакырып, күч органдарына арыз жазып, мындай ушунчулар катталат да. Ошону биз убагында барып чечкенге успет эттик. Бирок кээ бир жерде биз деле успет этпей калабыз да сүйлөшкөн үчүн. Анткени бул жерде эки тараптын тең эмесин угуш керек да, претензияларынчы. Кээде ошо мировой сотко чейин сүйлөшүүлөр болсо жакшы, сүйлөшө албасак жакшы. Бирок ошол Бания боюнча биздин негизги, биздин мигранттардын укугун коргой турган адамдар кайра ал жердин стоянкасына башаламан коет экен, анан биздикилери мындай экен дегени бул туура эмес болуп калды. Кайра өзүндүгүнө койгон. Кайра өзүндүгүнө койгон туура болуп калды. Азыр эми ал отурган камалган жарандардын укугун коргойюн десе, биздин мекендештердин, анткени бизде конкреттүү жооп бар, ал Россиянын жараны экен деп коет. Бирок анда кыргыз паспорту дагы бар да. Аны жогорку кеңеш депутаттары дагы билет. Эми 40 адамдын бардыгы Россиянын жараны болсо керек. Жок, эми бар да арасындачы. Бирок ошолор деле арыз жаза албады, арыз бере албады. Анткени бизде юридикалык коргонуу боюнча иммунитетибиз, биз кыргыз мекендештердики мындай слабыраак да. Ошол бирөө да арыз жазбаптыр. Ошол коркту да арыз жазган. Арыз жазганы келишкен. Консул менен жолугушуулар болгон, ошондой эле миграциянын жетекчилиги менен жолугушуу болгон. Арыз жазышканы келген, бирок
биз сиздердин укугуңуздарды коргойбуз, биз сиздер үчүн ушундай туруп беребиз деген сөз болгон эмес да. Өзүңөргө проблема болушу мүмкүн, анан тигиндей мындай деген сөздөр, булар өздөрүнүн сөзүн айтышканчачы. Бирок бул жерде арыз жазбастан эле баягы медиция кароодон өткөрүп туруп, элчилик аркылуу арыз жазса болмок да. Же доверенность менен, ошол доверенность берип менин укугумду ушул коргойт десе, биздин элчиликтин юристтери, ошондой эле консулдук бөлүм же болбосо миграция өкүлчүлүгүнүн адистери коргоп бермек. Бирок ошондой сунуш болсо. Анан өзүңөр баняга баргансыңар да, өзүңөр без документ жүргөнсүңөр дегени бул туура эмес деп ойлойм. Бирок ошол баняда биздин жүзүбүз мындай айтканда көрүндү да. Кантип көрүндү? Биз өзүбүз кантип коргойбуз мыйзам талаасында. Коргой алабызбы, албайбызбы? Укугубузду коргой алабызбы, албайбыз? Мына ошондой жерде көрүнөт. Бизден башка деле мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, мына Тажикстан жарандары, Өзбекстан жарандары деле кармалып, баягы жерди отургузуп алып бастыргандар болгон, анда деле ноталар жазылган. Бирок анда конкретный баягылар өздөрүнүн жазасын алышкан мыйзам чегинде, дисциплиналык деп коет мындай кызматтуу адамдарычы. Бул жерде толук түрдө ошо күч органдарынын кылгандары 100% туп-туура деп чечим чыгып калды. Ушундай кылыш керек эле деп, Биз укугубуздун тебеленди, биздин мекендештердин укугу тебеленди, мындай болду деп биз сотто же ушул тергөө органдарында, ошондой эле прокуратурага доказать этишибиз керек болчу. Бирок ошондой кадам болгон жок биз тараптан. Буга чейин мындай учурлар катталган, бир нече кылмыш иштери күч органы тарабынан козголгон, бир эле кыргыз мекендештерге эмес, күч органдарында козголгон учурлар көп эле болгон. Башта мындай учурду на место басчу да, мындай барып чыгыпчы. Тилекке каршы, мисалы үчүн азыр элчиликте ушул биз билгенден 4 юрист отурат, экөө выездде болсо экөө эле иштейт да. Экөө канча адамга консультация берет, ошо менен биздин эми чектелүү да. Анда көбүрөөк юрист керек деп ойлойсузбу? Албетте, бирок керек алардын дагы ушул текшерип, текшерүүдөн өткөрүп, эл үчүн иштей алабы, иштей албайбы, ошол критерийлерин караш керек да. Анан Кыргызстан мыйзамында, Кыргызстанда иштеп келгендер болот көбүнчө, бирок Россиянын мыйзамында иштей алабы, иштей албайбы, канчалык деңгээлинде тажрыйбасы бар, мына ошолорго да карайт да. Международный, эл аралык мындай айрыкча Россиянын мыйзамдарын билген юристтер келсе, бул жакшы болмок. Жакшы сөздөр болду. Кечээ айтып аттыңыз эле го, мына реестр боюнча маалымат беришим керек депчи, баягы границага чыгып кеткендер болуп, чыкпай эле бүтүрсө болот депчи, ошол тууралуу жаңы айтып койсоңуз жакшы болот эле. Ошол реестр боюнча азыр баягы буга чейин биз деле границага чыгып келдирип атканбыз, барып келгиле депчи. Жана кээ бир эми ошол сотрудниктер өздөрү айтып жатканда, азыр мына 1-майдан баштап реестрге түшкөндөр границага чыкпастан өздөрүн баягы мыйзамдаштырып алыш керек. Эгерде ошол Сахарова кагазы болсо, булардын 90% мындай чыкканы мүмкүнчүлүгү бар. Эмгек келишиминде эле восстановить этип, штраф төлөп 90% чыкканы мүмкүнчүлүгү бар. Бирок кайсы отделенияга барат, ошону тактап сурап аласыз. Мисалы үчүн биздин мекендештер жумуштан калам деп биринчи күнү барып эле кезек алып, ошол боюнча кирип атат да. Ошол отделенияга мүмкүн болсо 1-2 мындай разведка деп коет. Биринчи күнү барып сурап, ким ачылып атат сурап алса болот да. Көпчүлүк мекендештер бир эле ошол ОВМда күнүгө бир 15-20 адам депорт болуп атат. Мисалы үчүн ошо реестрге түшүп калган адамды мындай айтканда ошол кызматкер бир күндө 20 адам кабыл алат экен. Ошо эң көбү 18 адамды, 2 адамды ачты, 18-ине 3 күндө чыгып кетип кагаз берип атат. Штраф салып атат ошол жерденчи. Бул анткени ошол жерде тургандар өздөрү деле мындай кыргыздар бири-биринен сураса болот да, сен чыктыңбы, чыкпадыңбы, менин алдымдан кирипсиң го депчи. Мына ошол нерсе жок болуп атат да. Президент указы десе, президент указыларында сен 1 жыл мурун без документ жүргөн экенсиң, 2 жыл мурун без Сахарова жүргөн экенсиң деп ошол жүйө менен деле 3 күндө чыгып кетип колуна кагаз берип атат. Ал жерде өзү согласен болуп койгондон кийин 3 күндөн кийин кармалса автоматтык түрдө Сахаровага принудительный выдворенияга түшүп калып атат. Башта через суд депорт болгондор обжалование кылып 1 жыл, 2 жыл алып калганга мүмкүнчүлүк болчу да, 6 ай жок дегендечи. Азыр андай мүмкүнчүлүк почти аз жок десе да. Азыр полиция кызматкерлери выдворение кылганда обжалование кылыш деле 10 күн ичинде не успеть этпейсиң. Ушундай биздин жараныбыз сиздерден выдворение алыптыр.
постановлениянын көчүрмөсүн бергиле десең, эртең кел, бүрсүгүнү кел деп 10 күн өткөрөт. А 10 күндө уже болду, соттун чечими жок болсо деле полициянын постановлениясы күчүнө кирет да. 10 күндүк мөөнөт өтүп кетет. Биздин мекендештер ошону көпчүлүгү билбейт да. Эгерде ошондой проблема болуп, эч кандай жолу жок болуп атса, биздин офиске келсин, биз жардам бере алабыз. Азыр 10 сентябрга чейин документиңерди бүтүргө деп неме койду го, мисалы кол койду. Азыр эми документ нито мекендештерибиз көчөдө полиция карап калса, аларды депорт кылбайбыз же, депорт кылабыз. Азыр деле депорт болгондор көп болуп атат. Негизи позовканы депорт кылбаш керек алар да. Мыйзам боюнча ошол берилгенден кийин депорт кылбаш керек. Бирок кагаз түрү айтылган мыйзам менен жашоо бөлөк, 3 бөлөк нерсе болуп атат да. Ачыгын айтайын. Өзү биздин мекендештер ошол жаңылыктарды издеп угуп, айрыкча азыр ушул мыйзам жагына, өздөрүн легалдаштыруу жагына, башка коңшу мамлекетке караганда юридикалык аңс эми башкаларга өстүп келелечи, изилденип, сурашып, алдап койбойбу экен деп, даже бардыгын текшерип, алданып калбайынбы же күйүп калбайынбы деп, мындай изденүүсү жакшы. Бирок ошентсе деле маалымат кээде керек болуп калат да, кимди угушту билбей калат. Мисалы үчүн менин сөзүм башка чыгат, башка юристтердин бергени башка чыгып калышы мүмкүн. Анткени мен бүгүн барып, президенттин указы бар мыйзам боюнча. Документиңиз жок болсо, барып штраф төлөп, 2000 под Москва болсо, Москва болсо 5000 штраф төлөп, эмне документиңиз жок болсо дагы легалдашууга мыйзам жол берет. Бирок сиз барсаңыз, ошол жерден ары Сахарага кетип калышыңыз деле эч ким кепилдик бербейт. Президенттин указы бар. Бирок бул жактын дагы эски мыйзамдары күчүн жоготкон жок да. Президенттин указы менен бар мыйзам күчүн жоготкон жок, ал мыйзам бар. Ошон үчүн дагы деле ошол рейстре жүргөндөрдүн каалаган күнү кармаса, каалаган күнү Сахара аркылуу же болбосо колуна 5 күндө, 3 күндө чыгып кеткен кагаздарды бериши мүмкүн. Кечээ сизге чалуу чалбады билбейм, бирөөгө номериңизди бердим эле, бири байланышып, балам наркотик менен кокус паста болуп калды деп, нерсе деп чалды. Бир ошол юристке 500 000 бериптир. Бирок 500 000 бергени менен чечпепти да проблемасын. Ыйлап сыйлап гана сиздин номериңизди берип коюлдум. Эми наркотик боюнча түшкөндөн кийин мунун чыгымы Сразу 500 000 берип салган туура эмесби негизи? туура эмес негизиненчи. Ал 500 000 билбейм, баягы коррупциялык жол менен айтты, кандай деди. Юристке бериптир. Юристтер чыгара албайт. Ал жерде эгерде ошол юридикалык компанияда адвокаттар болсо, ошолор менен сүйлөшкөн жакшы. Юристтер эч ким чыгара албайт мындай учурдачы. Эч ким чыгара албайт. Ачыгын айтам, анткени кылмыш иши, бул уголовный иште ордер болуш керек. Статус адвоката болуш керек бул жердечи. Мына ошондой болсо, мисалы үчүн алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жанагынды алып чыгарып алышы мүмкүн, эгер паста болгон болсо. Эгер сатып жүргөн болсо, наркотик менен түшкөндөрдүн бири дагы чыга элек өзүчө. Анан бизде кыргыздарда ушундай бар да, менин балам күнөөсү жок, дей берет бирок. пастава деп коет, 100% пастава дейт. Анан өзү биздин мекендештердин көпчүлүгү билет. Телеграм каналдардан ошол алып жүргөн, чегип жүргөн, сатып жүргөн. Азыр биздин айрыкча жаш кыздарыбыз 18 жаштан 23 жашка чейин Сахара барганда, анализден кан алганда, наркотик чыкканда өмүр бою депорт болуп атышат. Азыр мисалы сиз Москвада юристсиз, сиз кандай иш чараларга катыша аласыз? Мисалы эмнелерди коргой аласыз? Мисалы мен угуп калдым, кээ бир кишилерде кабыл албай коюшу мүмкүн депчи. Любой жакка кире аласызбы же? Жок, бизде мындай, мен ушул өзүбүздүн юридикалык контора, бизде 2 офис бар, бирөөсү ВДНХда, бирөөсү ушул жерде. Мен административдик иштер боюнча иштейм. Административдик укук бузуулар, ДТП, право лишен, ошондой эле депортация, выдворение. Кылмыш ишинде потерпевший бар, жабырлануучулардын укугун коргойм. Ошолордун мыйзамдары бузулуп атабы, бузулбай атабы, тергөө органдары акчага жаппай атабы, мына ошондой нерселерди карайбыз. Бизде ошол 2 адвокат иштейт. Бири орус улутунда, бири Азербайжан улутунда. Мына ошолордун ордери бар, мына ошолор чыгат, кылмыш иштеринде чыгат. Мисалы үчүн көпчүлүк ушул суроону берет. Кээ бирөө менин телефон номерине адвокат деп чакырам деп тургандарга, мен адвокат эмесмин. Мен юридикалык конторанын жетекчисимин. Адвокат, юрист, укук коргоочу үчөө бөлөк болобу? Юрист менен укук коргоочунун айырмасы почти жок десе, кимдир бирөөгөчү. Бирок кимдир бирөөгө бар. Мисалы үчүн эмне үчүн мени укук коргоочу деп көп айтышат, жана мен өзүм дагы бирөө менен тааныштырганда укук коргоочу дейм. Анткени мен биздин жарандардын, биздин жарандар эмес, ошо бардык жарандардын укугун коргоого жардам берем. Орусча кандай укук коргоочу? Правозащитник. Мына ошондойго жардам берем. Юрист бул ишкананын юристи болушу мүмкүн.
ошондой эле бир фирманын ижчиси болушу мүмкүн. Только бир направление менен иштегендер бар да, биз универсалбыз. Мен налоговыйдан ошол укуктук боюнча катталганмын. Кудай көрсө, анткени биз соттор менен келишимибиз бар. Соттор бизге чалып котормочу сурайт. Биз котормочулар жөнөтөбүз. Котормочулардын айлыгын мамлекет бизге төлөйт. Биз өзүбүздүн процентибизди алып калып котормочуларга беребиз. Ошондой эле адвокаттар боюнча дагы ошондой болуп калат. Мисалы үчүн адвокаттуу контораларга адвокат керек деп жөнөтүшөт. Запрос кылышат, адвокаттын конторалар өздөрүнүн адвокаттарын жөнөтүшөт. Мамлекет адвокаттын конторанын расчетун шотуна акча салат, ошондон адвокаттар айлыгын алат. Бизде дагы ошондой да. Бизде кээде мисалы үчүн жакын жерлерден чалып сурап калат. Чалып эле котормочу көп керек десе, кээде адвокатыңар болсо жөнөткүлө дейт. Жана ордер менен келсин, мамлекеттен акча чыгат, как положеночи, ошол эмеге төлөнөт, эч кандай немеси жок. Мен билгенде Кыргызстандан кыргыз адвокат деп көп эле өздөрүн тааныштырат экен. Марат деген байке бар. Мен 1 жыл мурун таанышкам, ошондон бери көрө элекмин. Ошол кишинин адвокат деген статусу бар. Андан башка кыргыздар азыр Россия территориясында жок. Россияда адвокат болуп иштегендердин баардыгы Кыргызстанга чыгып кеткен же Америкага кетип калышты. Ошондой азыркы учурда кыргыз адвокаты бир эле Марат байке, мен билгенден. Анан айтпаган Сахаровада мисалы ооругандар көп болот деп ошол тууралуу айтсаңыз. ВИЧ деп атпайсызбы? Сахаровадан оорулуу боюнча азыркы учурда баягы буга чейин Подольскийден башка жактан сатып алгандар көп болгон, барбастанчы. Азыр баардыгы Сахаровдон өтүп калбадыбы? Билет токтоп келесиз. Биз мурда билесизби, көз интервью кылганда Сахаровага баргыла деп какшаган элек. Интервьюданчы. Ошол Сахаровага барбагандар түштү да азыр эстиге. Сахаровага барбагандар эстиге түштү. Андан сырткары алар эмне үчүн барбайт? Өздөрүнүн ооруларына жашып жүргөндөр бар да. Эң көп кыргыздарда азыр чыгып атканы бул сифилис, андан кийин туберкулез, андан кийин ВИЧ, акыркысы СПИД. Биз кыргыздар ооруп атат. Ооруп атат. Ал Сахаровадан чыгып калат экен ба? Сахаровага барганда кандан чыгат, бул өмүр бою канда жүргөн вирустар. Анткени көпчүлүгү жана сенденби, менденби деп ажырашып кетейин дегендер да бизге көп келет да. Бул оору жугуштуу оору. Биринчиси ошол башаламан мамиледен жугат. Экинчиси стоматологиядан көп болуп атат. Үчүнчүсү жанагындай ийне сайдырып, ашыкча немеден ошондон да жугуз алгандар көп. ВИЧ боюнча ооругандардын мындай көпчүлүгү жанагы ночной клубка баргандар. Ошол жактан. СПИДтики дагы ошондой. Андан сырткары башка улут менен жүргөндөрдүн башты бизге келгендердин 50% башка улут менен жүргөндөрдөн ошол ВИЧ чыгат. Ал айыгабы айыкпайбы, аны бир Алла билет, бирок өтө оор абалда келишет да бизгечи көбүнчөчү. Буга чейин мынау Ленинский проспектте лечение кылышчу, это 24 жылга чейин 3 ай сайын барып, азыр мына ошол нерсе дагы бизде коррупциялык схемалар, жасалма справкалар көптүгүнөн азыр Россия территориясында лечение алууну токтотушту. Азыр кайсы мамлекеттин жараны оору чыккан болсо, өзүнүн мамлекетине барып, лечение алып, анан справкасын жөнөтүп бул жака. Ошону юристтердин, адвокаттардын жардамы менен гана ача алат да. Мисалы үчүн өз алдынча тапшыргандары деле азыркы учурда ачылгандар өтө аз болуп кетти. Анткени ал жерге сөзсүз укуктук жардам керек болуп атат. Мисалы үчүн бизге келгенде мен Сахаровадан анализим башка жерге барсам таза чыкты, бирок Сахаровада мен ушундай булар бизнес кылып атат дейт. Бирок булардын 95-99% жалган болуп чыгат. Бирок чындыгында ошол адам Кыргызстанга текшерилгенде биз врачтарга чабабыз да. Ал жактан подтверждается, там анализи положительный чыгат. Жакшы болуппу? Жок, оорулуу болуппу. Эгерде сифилис менен ооругандар болсо 20 күн, 30 күндө ошол өлкөлдөрүн алып дарыланса айыгат. Анан справкасын бул жака жөнөтүп, ал 45 күндө ачылат. Ошондо бул жерден оору аныкталса, 2,5-3 айда кайра Россияга киргенге документтерин жасап туруп, келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ВИЧ болгон болсо, 6 айдан 1 жылга чейин дарыланыш керек. Мына ошондо гана келе алат. Эгерде туберкулез болсо, 6 айдан дагы 1 жылга чейин алат. Эгер туберкулез жанагындай туберкулезden открытый, закрытый дегендер бар да. Эгерде туберкулез закрытый болгон болсо, анда 2 ай лечениеден кийин кагаздарын жөнөтсө, алар дагы ачканга мүмкүнчүлүгү бар. ВИЧ боюнча азыркы учурда көпчүлүгү отказ берип жатат Россия территориясы. Анткени мына мигранттардын дени соктору деле
дени соон деле депорт кыла албай атабыз, бирок бунун орун эмне кереги бар бизге мигранттар дегенде мамиле да болуп калышы мүмкүн. ВИЧ боюнча көпчүлүгү сот аркылуу гана ачылып атат. Башта бул Россия территориясына келип, лечениясын улантып, 3 ай сайын Сахарага барып анализдерин тапшырып жүрчү. Мына ошол нерсе биздин өзүбүздүн мигранттар тарабынан көп жасалма документтер келгендиктен, көп коррупциялык схемалар аныкталгандыктан ошол Ленинский проспекти азыр жаап коюшту. Азыр мына каратсызме келгендердин баардыгы бессрочный деп коет Сахараныкын. Бул өмүр бою качан гана тастыктоочу айыккан справкаларын алып, же коомго коркунучу жок деген справкалар бул Россия территориясына жөнөтүп, аны Роспотребнадзорго тапшырып, ошол уруксат бергенден кийин келип, дагы анализден өтүп, ошол процесстен өткөндөн кийин Россия территориясында иштей алат. Ансыз иштей албайт. Аты жөнүн өзгөрткөндөргө кылмыш иши ошол 3 жылдан 4 жылга чейин камалып кетиши мүмкүн. Болбосо орто эсеп менен 300 миңден жогору штрафтар каралган. Анан бизде ошол Сахаровадан биздин мекендештердин көпчүлүгү маани бербейт. Сахаровадан каныңыздан вирус чыкты, угроза населения деп кагаз берет. 3 күндөн 1 айга чейин чыгып кетиңиз депчи. Анан кагазда 1 ай деп жүрүп алышат да. Бул 3 күндөн кийин Роскага келип калышы мүмкүн. 3 күндөн кийин полиция кызматкерлери карап, же үйүнө камерамен барып кармап туруп, принудительный через Сахарова спецприемник аркылуу жөнөтүп аткан учурлар толтура. Бизге айына бир 10-15 адам чалат. Мен ушундай Сахаровадан анализин итип чыкты эле 10 күн мурун. Бирок менин колумда кагаз бар 1 айга чейин депчи. Жок. Кагаз берди колуңузга. Ден соолук өзүңүзгө керек. Кыргызстанга чыгып кетиңиз, барып лечение алыңыз. Кагазыңызды бул жакта адвокат, юристтер менен ким менен сүйлөшсөңүз деле ошолор аркылуу аштырып алсаңыз болот. Эгерде көпчүлүк суроо берет да, сөзсүз эле юристтер жок. Бул мыйзам боюнча жеке адам өзү деле почта менен жөнөтсө болот, электрондук түрдө жөнөтсө болот. Мыйзамда бар, бирок аларды ашпайт. Мисалы жөнөтүп коюп, жоон албастан учуп келип, самолеттен кайра кайтып, мына ошондой учурлар көп, убаракетчилик көп болуп атат да. Бирок аракет кылса болот, эч кандай эмеси жок. Эмне керек? Ошол ВИЧ, туберкулез, сифилис менен ооругандарга Кыргызстандан, поликлиникадан кандай орун түрү болсо, ошол поликлиникага барып, мисалы үчүн туберкулезга, жана сифилис, ВИЧ чыкты, дерматология барат. Ошол жерден справканы алып, перевод паспорт российский болуш керек. Ошону кошуп, эгерде бул жакта кимдир бир адвокат же юристтер иштесе, ошого доверенность, же болбосо өзү жөнөткөн болсо, почта аркылуу өзүнүн подписи менен прошу снять там с учета деп туруп, арыз жазып эле жөнөтүп коет. Болду, мына ошол эле документ берет. Мөөнөтү 45 күн. 45 күндө ошол маселе каралат да. 45 күндө келсе болот. Анан кечээ да бир чекиттөө деп бир Норбек деген баланын YouTube каналынан көрүп калдым, Москва биргелик кетти да. Ал Добрынскийге барып, ошол биздин кыргыз паспорттарыбызды дубликат кылып жасаган иштегенди бар экен, өзбек жарандары, тажик жарандары, как положено эле не только кыргыздардыкын, өзбектердикин дагы, тажиктердикин дагы дубликат кылып иш кылып жүргөндөр бар экен да. Ал специально барып 5 миңге, 4,5 миңге скидка алып эме алды да. Как положено баягы калагында жазып бер дейт. Садыр бир жай иштеп, жаздырып мынтип көрсөттү да бизгечи. Ал бала дагы айтат, тура эле мен деле ошонун сөзүнө кошулам да. Ушул нерсеге бир оң бурса болбойбу, Добрынскийде кыргыз паспорттарын сатпаганга, мисалы үчүн мейли фальшивый болсо дагы бир милицияга түшүрүп же бир кылмыш кылса, ошо сразу ошол паспорт көрөт да, бул Кыргызстан жарандар экен деп туруп, Кыргызстанга өтө бир чоң минус болобу дейм да. Билесизби ошол Добрынский деген? Бул боюнча биз 7 жылдан бери иштеп келебиз. Биздин көпчүлүк мекендештердин интернеттен аттарын алып, башка улуттар документтерди жасатып, мисалы үчүн Түркмөнстан менен Россия визовый режимде. Анан бул жерге ишке 10 күнгө же 1 жумага барат да, барса стройкага күнүнө 5 миңден 10 миңге чейин иштешет курулуштачы. Анан ал жерге түркмен паспортун киргизбейт. Анан кыргыз паспорту киргизет. Ошон үчүн ID карт жасап келгиле деп иш берүүчүлөр өздөрү айтат да. Анан ошол спрос болгон үчүн ошондой жасалып атат. Бул боюнча биздин мекендештерден көп арыздар түшүп, бул боюнча биз соттошконбуз. Анткени ошол биздин Жалал Абад областынын тургундары кайрылган. 2-3 штраф, андан сырткары правос лишен болуп 30 миңгечи. Границадан өтө албай калып бизге кайрылганда биз тактап аны соттошконбуз. Сот өтө оор болгон. Утуп чыгыш өтө оор болгон. Анткени жанагы бул жерде өзүңөр билесиңер, баягы карганын көзүн чокпойт деген дагы тема болот кээде. Утуш өтө оор болгон, бирок биз ошол адамдын сүрөтүн башка экенин көрсөтсөк дагы, Кыргызстан ID карты башка экенин көрсөтсөк дагы, сот
баягы ишенбөчүлүк көрсөтүп жылдыра берген да. Акыры биз ошол аэропорттон ФСБдан запростарды алганбыз, жанагы границадан кирип чыкканда. Ошол административдик укук бузуу деп коет, айдоочу кармалганда паспорттун чыныгы ээси, праванын чыныгы ээси Кыргызстанда болгон ошол кездечи. Мына ошолорду неме кылып, тактап биз 7 айда анан араң соттон утканбыз да. Андан кийинкилери ошол соттон уткан себебинен кийинкилери оңой эле бүткөн, 1-2 айда. Бирок биринчи ишти утуу өтө кыйын болгон. Анткени доказать этсең, анан кийин гана чечимдер кабыл алынат. Башында көпчүлүк баягы адвокаттар, юристтер ойлойт да, бул сен эмесин, паспорту бөлөк адам оңой эле атат. Жок. Иш учуруна келгенде экспертизанын заключенияларын талап кылат. Мындай өтө оор болот. Мындай нерселер көп эле кайрылат. Бир эле башка улуттар эмес, муну биздин мекендештердин көпчүлүгү жасайт муну делечи. 2024-жылы ошол Москва шаарында трудовой договор, паспорт жасап, ошондой эле ID карта жасап, 50ге жакын мекендештерибиз камалды. 2024-жылдан 2025. Муну жоготуп болбойбу Добрынскийде? Жок, мунун бирөөнүн кармасы экинчиси жоготпайбы. Москвада жасагандар Питерге барып жасап кармалышты. Анткени Добрынскийде өзүңүздөр билесиздер, башта биздин туугандар Казанскийде жасачу. Андан кийин Таганскийде жасачу. Добрынскийде биздин өзүбүздүн кыргыз туугандар жасачу. Азыр ал жерде деле бир тазалап койду эле, кайра пайда кылыштыр мисалы үчүн. Аны биздин өзүбүздүн мекендештер жасайт да. Интернетте жана жердеш уруу кыргыздан группасын карасаң деле права жасап берем, тегинде жасап берем дегендер толуп турат. Бирок бул нерсени ошол биздин элчиликте МВД өкүлчүлүгү бар. Мына ошолор тыйып, ошолор баарын камалап неме кылса. Как раз элчиликтин жанына жайгашкан. Ошолордун жайына жайгашкан. Бизге ошол негизинен ошол көбүнчө айтабыз да, бизге кайрылардан мурун ушундай иштер боюнча элчиликке кайрылгыла, миграция өкүлчүлүгү, анан посольстводо МВДнын өкүлчүлүгү бар, ошол жака кайрылгыла. Эгер маселеңер чечилбесе бизге келгиле дейбиз да. Анан ошондо биз жумушту алып барабыз. Мисалы үчүн ошол биз жасалма права, жасалма ID карт боюнча деле ошол этапты өтүп келип, чындыкты таппай, анан келип биз утуп бергенбиз да. Мына жакындагы Greenstone деген компанияны да соттошкон да, курулуш компаниясы менен. Анда дагы ошондой болду. Биздин мекендештер баардык жака барып келди, анткени аларда чектөө болот да. Юристтерди мен күнөөлөрбөйм, анткени юристтердин ошол тармакта соттошуп уткан жумуштары жок. Болушу мүмкүн. Анан опыту жок болушу мүмкүн. Алар өзүнүн деңгээлинде жооп бере алат. Анан колунан келбеген ишти, мисалы үчүн, кантип аларга жүктөйсүң. Биздин кээ бир иштер башкарганда опытыбыз көп болгон үчүн ошондой оор иштерди биз алганга дайым даярбыз да. Бизде бардыгы эле ойлойт да, жанагы юристтерге барсаң сөзсүз акча алат. Жок. Кээ бир маселе бар, акча эмес, мындай адамдык сапат, принцип деген бар да. Эгерде биз кайсы бир иш болсо утканы көзүбүз жетсе, акчасы барбы жокпу анысына карабайбыз. Биз результат. Анан ошол ишти утсаң, уже ал сенин делоңду алып кетет. Ошо анда бул нерседен сатаныш үчүн бир эле ошол паспортуңду эч жакка жайгаштырбай бирөөгө жөнөтпөшүң керек экен да. Бизде документ жасап берчи, жана карасы менен текшерип берчи дегендер мына ошондон да ID карттар жасалат. Аны ал паспорту бир эле Россияда колдонбойт, чет мамлекетке дагы алып кеткендер бар. Башка шаарларга алып кеткендер бар. Бизде массалык түрдө мына акыркы айларда ошол көпчүлүк мекендештерибиздин азыр ошол түрмөдө отургандар, СИЗОдо отургандар ошол ID картты досунун атынан жасатып, барып Сбербанктан карта ачам деп, ошондо мошенничество менен кармалгандардын саны мына жакында рекорд болду окшойт. Ошол бир айда 100дөн ашык кыргыз жараны кармалды. Мен бир эле Кыргызстан деген баягы российский паспорту бар кыргызстандык жарандар деле өзүнүн данныйынан ID карта алып, банктан кредит алган аракет кылгандар деле толтуруп алды. Ошолор кармалып атты да. Анан кармалгандан ата энеси же тууган уругу же аялы бала чакасы ыйлап келишет, адвокат керек депчи. Негизинен азыр Россия территориясында, айрыкча Москва областы, Питерде айлык акы жакшы эле биздин кыргыздаргачы. Мисалы үчүн баштагыдай 50-60 миң иштегендер аз. Чындыгындачы, аял кишилер эле кыйналып иштесе, биздин эркектер 50-60 миң иштебейт. Ошол мыйзамдуу эле иштеп акча тапса болот да. Наркотикке ташыгандар деле ошол күнүнө 5 миң, 10 миңден 20 миңге чейин алып иштетишет. Узагы бир ай иштеп кармалышат да. Россияга келген мигранттарга эмне деп айтат элеңиз? Мисалы үчүн, келдиң, Россияга келдиң, законду сыйла дейсизби же тилин бил дейсизби? Кандай бир кеңеш берет элеңиз? Жөн жүр дейсизби? Өзү Россияга келгенде башта биз Россияга иштеп келип, Россия көп мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөр берет.
Эми Кыргызстанда дагы бар, бирок Кыргызстанда мынчалык деңгээлде эмес. Россияга келгенде максатты, ниетти өзгөртүп келиш керек. Башта биздин көпчүлүк ата энелер ушул балам бар Россияга кичине акча таап келсин, тыйын тыпыр таап келсин деп жөнөтчү да. Кээ бирөө үйлөнөйүн деп келет, кээ бирөө үй алайын деп келет, кээ бирөө балдарыма билим берип келейин дейт. Мына ошол нерсени өзгөртүш керек да. Бул жерде иштеп, ошол Кыргызстанга ишкана ачып, чакан ферма ачып, мына ошондой өнүгүүгө, өздөрүнүн үстүнөн иштөөгө баягы мындай кеңеш берет элем да. Анткени ошондой кез келди да. Анткени өздөрү көрүп атат, мына Россиянын жарандары деле бизнес ачып туруп ошонун аркасынан пайда көрөм деп азыр камалып кетти. Ошол эле Банянын ээси деле мисалы үчүн ал деле бизнесте, ал деле ишкер. Бирок акырында эмне болду? Акыры түрмө болду. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн жашаган жеринде, төрөлгөн жеринде бизнес кылууга, иштөөгө насип кылсын. Эгер Россия территориясына келгенден кийин, мигрант болуп келгенден кийин, же болбосо ушул жарандык алгандар деле биздин мекендештер Кыргызстанга кайтып барат. Ошого Кыргызстанды өнүктүрүүгө салымын кошсун, жок дегенде ошол жөнүндө ойлонушсун да. Ошол жөнүндө ойлонушсун. Анткени эртеби кечпи баардыгыбыз өзүбүздүн мекенибизге кайтабыз. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, мына ошончо жылдан бери жүрөбүз. Мисалы үчүн башка улуттардан биздин айырмачылыгыбыз өтө чоң. Өтө чоң. Бирок ошо коңшулар өлкөлөр деле, биздикилер деле мына Россия жарандыгын алгандар деле өтүп кетсе айылына апарып көмүп атпайбы? Даже өлүгү деле бул жерде калбай атат да, мындай айткандачы. Редко бирөө жарым калтырып кетпесе, мына ошону эске алып, бир өнүгүү жолуна түшсөк, мына балдарга билим бергенде бир кесипти тандап берсек, мына ошондой нерсеге ойлонууга кезек келди да. Азыр баардыгы эле мына рейстерге түшкөндө айтсаң элечи, баардыгы эле бийликти жаман көрөт, анан чоңдорду жаман көрөт. Бул нерсе бир өзүбүздөн да. Бул өзүбүздөн. Ошол бийлик деле, ошол жогорку кеңеш деле, ошол элчилик деле биздин мамлекеттин адамдары. Биздин пейилибизге жараша жумуш болот. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздү карап, акыркы жылдары болуп атат өзгөрүүлөр, дүйнө жүзүндө согуштар болуп атат. Мындай карасак, өмүр бул кыска эле нерсе. Убактылуу миграцияда жүргөндөргө, башкаларга ошол мен кеңеш айтуудан алысмын, бирок барыбыр ошону ойлончу кез келди да. Мисалы үчүн сен деле, мен деле Кыргызстанда иштесек кандай сонун турабы? Өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн тобубуз. Бул жерде нагрузка менен жүрөбүз да. Бир күн, эки күн иштеп калсаң, ой, акчадан калдым, эмне болду деп. Көчөгө чыксаң напряженно жүрөсүң, тура элеби? Мисалы үчүн сен такси кыласың, сенин ишиң деле оор. Биздики деле оор, күндө сот иштене жүрөбүз. Биз соттун, полициянын кылган чечимдерин, токтомдорун жокко чыгарабыз, постановленияларынчы. Таксисттердики биздикинен 2 эсе көп. Көчөгө чыкса МАДИ, андан кийин ГАИ, андан кийин пассажир, андан кийин бул машина бул вообще там неадекватный водительдер, карама каршы тилкке чыккандар бар. Канчалык мекендештерибиз мына ДТПдан өтүп атат. Бул баардыгын эске алып келсең, бул мында жыргал заман эмес да, билинбеген мененчи. Биз убактылуу гана азыр мен өзүм ойлойм, ушул биздин мекендештердин кыйынчылыгы убактылуу деп. Буюрса жакшы күндөр алдыда Кыргызстан өнүксө, биздин мигранттардын саны условия сурабай эле биздин мигранттар ушул иштеген эмес, эс алган келип кетсин Россияга депчи. Ошондой күнгө келишибиз керек да, ошондой аракет кылышыбыз керек. Бул жерде канчалык бизнесиң өнүктүрбө, канчалык көтөрүлбө, бир күн келип барыбыр мигрантсың да, келгин болуп каласың. Бул чындык, ачуу чындык. Ошондуктан гражданствоң болсо дагы, Россиядан болсо да бар бөтөн жерде бөтөнсүң. Бөтөн жерде. Азыр Россиянын закондорун көрүп атасыңар. Россиянын жараны болсо деле жарандыгынан чыгарып коет. Бир күн деле чыгарып коет соттун чечими мененчи. Депорт кылып атат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, чайкана, той топурду азайтып, ресторандарды азайтып, ошого ошол акчаны үнөмдөп. Чынарбек ака, мисалы үчүн бир дагы жүрөктө ойгон маселе бар да. Акыркы ушул талкуу болсун. Могул жакта көп мигранттар бар да. Мага да жаза берет, сизге деле айтып бербейм. Кыргызстанга акча салат, ата энесине топто деп, бирок ал акчалар топтобойт. Кыргызстандагы ата энелер Москвадагы баласынын айлык ала турган күнүн баласынын караганда жакшыраак билет. 25 айлык алат дейт. Ошол айлыкты күтөт. 30 миң салабы, 40 миң салабы уже салды, 2 күндөн жок, качан саласың акча депчи. Ошол ата энелерде дагы бир маселе барбы дейм да.
эми ошол Той топтогон. ата эне деле кече эле мигрант болуп анан Кыргызстанга барып отуруп калган ата эне болушу мүмкүн да. Анткени биз кыргыздар бир эле Кыргызстанда эмес, бул жерде деле ресторан, той топурду, кафе, чайкананы өтө жакшы көрөбүз. Ошон үчүн башка улуттар кыргызча ат менен кафелер ачып алган, өзүң билесиң. Миң кыйынчылык болуп, пандемия болгондо эле кыргыздардын тою болчу. Жашырып тең, Жашырып той болчу, эми бул башыбыздан өттү. Бирок сен айткан нерсе баардыгы эле үй бүлөдө эмес да. Азыр өзгөрүүлөр бар. Азыр ошо мамлекеттик ипотекадан үйлөрдү алып атышат. Ошондой эле ошол өздөрү окууга басым жасап атат азыр. Кыргызстанда деле мыйзам күчөтүлүп, жанагы Россияда жүрүп эле окуп койгон сезон баягындай мезгил өтүп кетиптир. Азыр баары барып окуп, аракеттери бар. Бирок ошондой ата энелер тууралуу биздин мындай чыгармачылык адамдар сага окшогондор ошо роликтерди чыгарса, ошондой баягы тарбия бере турган бир кинолор чыкса, мына ошол багытта, мына ошол багытта бул адамдын руханий жактан дагы бир өзгөртүүгө алып келет да. Бирок азыр бирөөгө айтсаң, ал менин жеке маселем, менин балам акчасын өзүм берем дейт да. Бирок ошол ата эненин деле ошол бир нерсени көрүп, бирөөнөн көрсө, ошол зыян экенин, ошодон укса, ошондон сага калат да. Бирок ата эне ошол баламдын акчасын иштетип берип, жөн эле тойлорго сарптай берем деп өкүнгөндөр дагы толтура азыркы учурдачы. Анткени ошол баланын бүгүн ден соолугу бар, эртеси жок. Мына ушундай окуялар көп катталат. Мисалы үчүн балдары Россияда иштеп жүрүп, майып болуп калгандар бар, өтүп кеткендер бар. Анан ошондо ата энелер ыйлаган учурлар көп кездешет да биздечи. Ошондой эле мына урушка кетип өткөндөр бар, ошо ата энесин багам деп. Акча үчүнчү. Ошондой учурлар көп катталат. Сен айткан нерсе орчундуу, бирок буга эми ошондой тарбиялык насаат иштерин жүргүзгөн дин алымдары, ошондой эле айрыкча маданиятты түшүнгөн ошого азыр айтып жүргөн го. Ошол биякта акча сала бересиң, 4 жылдап, 5 жылдап акча салган балдар болот экен. Бул жашануу окуялар экен да. Барып караса, бир сом акча жок, акчаны иштетип берген, кайра башын шылкыйтып алып иштеген келет да. ошондой болот. Ата энелер дагы кичине балдарына күйүп койсо, мен ойлойм жакшы болот эле. Жок, ошол боюнча ошол бизде ата энеге жеткириш үчүн, анткени кээ бир ата эне сөз уга укпай анда деле бар, бирок ошого айтып аткан, бул маданий жактан жана руханий жактан ошол биздин мындай YouTube көрүшөт да, роликтерди чыгарып, ошондой көрсө, ошол ата энелерге жетет. Анан сөз менен жеткириш, жөнөкөй айтыш кыйын да, бирок негизинен сен айткан орчундуу маселе бул көп жылдан бери эле козголуп келет. Анткени 10 жыл мурун деле ошондой эле, 15 жыл мурун деле ушундай эле да. Мисалы үчүн биз көптөн бери эле мына Москвада жүрөбүз, ошол кезде деле ошондой эле. Бирок азыркы учурда мен эмнеге кичине көңүл басым жасап, көңүл буруп калдым. Бизде илимге көбүрөөк басым жасагандар көбөйдү. Анткени иштеп мигрант болуп, максаты башта эптеп үй алыш же автомобиль алыш болчу да. Азыр болсо, ушу балдарыма жакшы билим берейин, балдарым Европада окусун. Башта только экономист менен юрист болсо, азыр авиационныйда окугандар көбөйдү, инженерлер көбөйдү, атайын ошондой окугандарчы. Ошондуктан бул жакшы бир жылыш дагы бар да. Баардыгы эле жаман жак эмес, бир жакшы жакка деле мындай жылыштар бар да. Азыркы мен ойлойм, азыркы именно иштеп жаткан мигранттардын балдары ушу бизге ошо мигрант болбосо экен дейм да. Алар мен мисалы үчүн мурда ата энелер биз жаш кезибизде балам ошо 11 бүттүң паспорт ал давай Россияга кет деп кетирет болчу. Эми азыркы уже мигранттар уже түйшүктү билди, мигранттын жашоосу кыйын экенин билди. Азыр любой мигранттан сурасаңыз, мен баламды мигрант кылып алам дейт да. Мен баламды окутам, келсе дагы диплом менен келип, четкий бирде иштесин, мага окшоп, пол жубасы мага окшоп, дворник болсун, мага окшоп таксист болбосун. Менин балам мен көргөн жашоону көрбөсүн деп аракет кылат мигранттар. Жок, ошол туура эле аракет. Анткени биздин 5 жыл мурун, 10 жыл мурун, ар 5 жылдыкты алсаңар, жылдан жылга ар 5 жыл сайын биздин кыргыздардын уровени кыйла бийик. Мындай, мисалы үчүн азыркы таксилер мына 5 жыл мурун таксилер авторитет болчу да. Өзүң азыр көрүп атасың. Таксилер күнүнө мынча табат экен, ой, бул үйдө элдин баары такси болушка ниет кылышчу да. Мен дагы ушуну эптеп машина алсам демчи. Жок, азыр таксинин иши оор, анда дагы жакшы иштери бар, анда дагы жеңил иштери бар деп тура эле. Кече блогерлер азыр тамаша айткан менен анда эле кандайдыр бир эмеси бар. Азыр кыздар деле таксилер таксиңди тоготпой кал дейт го. Анткени башка деле жумуштар бар, башка деле бизнестер бар. Мисалы үчүн 5 жыл мурунку таксист акчасын эсептесе канча акчага иштеген болот мисалга да.
ошону 2-10 кылса бир кичи чакан завод ачып алат мисалы үчүн. Бирок бизде ушул бир жакшы мындай айтканда шариатка деле туура келген ушундай сөз бар. Адам иш берүүчү болгонго аракет кылыш керек экен. Бирөөлөргө жумуш берипчи, ишкана ачып, мына ошондо Алла Таала рызкысын мындай 2 эсе, 3 эсе кылып берет экен да. Эгер ниетиңде өзүм эле иштейм деп ниет кылсаң, анда өзүң эле иштей бересиң. А бирок иш берүүчү болсоң, мына ошо ниетиңе жетсең, анда сен артыңан канча адам үй бүлөсүн багаткан болот. Мына ошол жака дагы басым жасаш керек да. Биз иш берүүчү болушунга аракет кылыш керек. Ар бир жерде, мисалы үчүн, сен деле өзүң үй бүлөңдө ордуң бар. Мисалы үчүн, сен деле иш берүүчү болсоң, туугандарың сенде иштесе, бул эле жакшы нерсе да. А бирок ошого аракет кылып иштешибиз керек да. Биз бир чөйрөдөн бөлүнө албайбыз да. Бир багыттан бөлүнө албайбыз. Мисалы үчүн ошо айдоочулук доставкада иштегендер план коет да, мен 2 жыл доставкада иштесем болот да, башка жака барса 1-2 күн жумуш болбой калса болду, кайра доставкага келип алат да. Стройкада иштегендер 1-2 күн такси кылып эле, жок кыйын экен деп туруп эле кайра эле стройкага бара алат да. Биз ошондой характерибиз бар өзүнчө. Биздин каныбызда бар да, мисалы үчүн. Үйрөнүп калган жумуш адам. Үйрөнүп калган жумуш деп коет. Бирок аракет кылып изденсе болот да. Ошо менин бир досум бар, азыр ошол эмеде Америкада иштейт. Ал деле ошентчү да. Стройкада чок иштегенбиз илгери. Стройкада иштеп, өзү 3 диплом бар. Чыгат, кайра эле стройкага кирип алчу да. Кайра чыгат, кайра эле стройкага алчу. Акыры күч келип, карызы көбөйүп кетип, анан бул жерден мен Россияда иштесем кутулуп албайт экенм. Ошо Америкага барып кетейинчи деп, ошол боюнча Америкада жакшы иштеп атат. Жумушу жеңил, айлыгы көп, акчасы көп, карызын жаап, так тууган уругун айылы менен багып калды. Анткени аракет болду да. А биз көнүмүш адаттан чыкпасак, чөйрөдөн чыкпасак, кутулуш кыйын да. Мисалы үчүн эмне кылабыз? Мисалы үчүн биз таксисттер менен таксим деп коем. Отурабыз, жарымыбыз PUBG ойнойбуз, аэропортко барып туруп. Жарымыбыз баняга барабыз. Анан кечеде жарымыбыз аш жейбиз, кой жейбиз. Тура эле канча расход болот негизиненчи. Чайканадан только чай ичебиз. Эсептегиле бир күндө канча чай ичесиңер. Бирок ошол эле башка улуттар эмне үчүн чайканада, ресторанда чай ичпейт? Негизинен да. Мына региондон келген орустарды билем да, бизден башта машина арендага алып иштечү. Мына Тверская областан, Рязанская областан орустар келип иштечү. Алар кээ бирде мен таң калчумун, жанагысында термосуна чай эптен менен чай куюп алчу да. Анан обедте бутербродун алып алчу, ошентип 2 ай иштеп кайра кетип калчу да. Жылда 2 ай иштейт. Ошол 2 айлык акча ага 1 жылга жетет, анын өзүнүн эмеси бар да, бирок чоң нерселерге жетет да. Бирок негизинен алганда биздин көпчүлүк водительдер, мына таксисттер жылына барып келди Кыргызстанга, бирок эмне ашырды, эмне кылды? Ошонун жыйынтыгын чыгарса эле билет. Бирок акыркы учурда бизде ошо Кыргызстанда, ошондой эле кыргыздарда бизде токчулуктан, мындай айткандачы, кеңирчилик, кыйынчылык, азыркы мына рейстер бул жөнөкөй эле нерсе. Бул убактылуу гана кыйынчылык. Бир кезде ушундай кыйынчылыктар болгон мигранттаргачы. Сыгынттер келип көрүнгөн жерде тепкилеп тоноп, полиция көрүнгөн жерден жүктөп алып, кар күрөтүп, иштетип, дачаларга апарып иштетип, ушундай кылчу да. Документ жасалбачу вообще. Азыр баардык мүмкүнчүлүк бар. Азыр андай эмес. Айлыктар 7000, 6000 болчу, азыркындай айлык эмес болчу. Курс түшүп кетсе деле, көп болсо 50% түшсө деле, бирок жашоо өтө оор болчу да, туңуюк болчу. Илгери караганда жакшы экен анда, Азыр өтө жеңил, рейстер деле жеңил, баардыгы бар. Адамга жеңил болгон сайын оор болуп кете берет. Мындай маселе бул, чечүүчү маселе. Бирок убагында чечсе, убагында аракет кылса, бул жакшы нерсе да. А бирок ушул рейстер боюнча деле, ошондой эле жанагы мигранттардын эмгек келишими жок, трудовой договор жок, налог төлөймү, жана самозанятый болому деген нерселер бул убактылуу эле кыйынчылык да. Буну чечсе болот, кылса болот. Мына жолун таапчы. А бирок ушул нерсе, мисалы үчүн Россиянын экономикасы, Россиянын гүлдөп турганы Кыргызстанга пайда. Тура эле Кыргызстандын гүлдөгөнү биздин мекендештерге, Кыргызстан ата энебизге пайда. Ошон үчүн кайсы жерде болбойлу мыйзамдуу түрдө иштегенге аракет кылыш керек. Ошол жердин мыйзамын сакташ керек. Анан келип алып эле өзүң айткандай кээ бир учурда ошол ата энелерге нааразы болобуз, мисалы акча салып иштетебиз. Бирок өзүбүздөн да талап кылыш керек да. Эгерде ата эне баланын койгон максатын билсе, бардык ата эне ушу балам ушундай нерсеге даражага жетсин деп жардам берет да.
Анан баланын максаты жок эле тапкан акчасын үйүнө сала берсе анан, конечно, иштетишет да, максат жок да. Максат билим алабы, ишкана ачабы же ферма ачабы, туурабы? Мындай бука багып сатабы же кой багып сатабы, жана пародагы гисарлар багып сатабы, ошондой максат болуш керек да. Любой ата эне бала үчүн күйөт. Сен элестет кой, сен деле мисалы үчүн уулуң бар. Уулуң эртең иштеп ата мен мындай акча чогултуп, мындай нерсе курайын, мындай ачайын десе сен кошколоп жардам бересиң ага. Анан биздин көпчүлүк мындай мигранттын балдары буга чейин эми көп жылдан бери ушул жерде төрөлгөн мигранттын балдары ушул жерде иштеп азыр айлык алып калышты. Бирок ошол мигрант болуп 20 жылдан бери жүргөндөр дагы эле мигрант да. Дагы эле ушул регистрация көйгөйү, дагы ошолор дагы эле регистрация түшүп калган. Рейхтергечи. Эмне үчүн 20 жыл буларга урок болгон жок, мисалга да. Тура эле 20 жылда эмнелер кылып койсулат. Анткени бул мен өтө эле акылдуулар мен өзүбүз бардыгыбыз бирибизге бере турган суроо да. Анткени бирибиздин мындай өзүбүзгө айтып турсак, сын пикир айтып турсак, өнүгүү болот. Жакшы жактарга жылат. Өтө жакшы болду анда. Анча мүнөт кетти, көп кетишет, 1 саат өтүп кетишет. Рахмат сизге. Биз экөөбүз дайыма эле көп сүйлөшөбүз, неме болгондочу, анан кээ бир учурда көбү таң калат да. Сен дейт сапар менен сүйлөшкөндө дейт. Мындай узак сүйлөшөсүң да, башкалар менен кыска эле бүтүрүп коет. Эми башкалар кээде жанагындай багытта келет да. Мындай ошол эле направление мененчи экөө сүйлөшкөндө кээ бир адам акырына чейин угат. Биз башында баштаганда эле мага көп адам жазган. Мен сени до конца угуп чыктым депчи. Ошого ишиңе ийгилик сен дагы. Рахмат сизге дагы. Бар болуңуз, ийгилик анда. Рахмат.